Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. Бүгүн 14 май 2023 жыл күнгө жекшемби. Элтерде Билерман Ордо жазгы сериялар 10 тур. Мына ушул сиздер көрүп турган команда, Сагын Мамановдун командасы жазгы сериядагы эң чечүүчү оюндардын бирин бүгүн өткөрөт. Команданы мен Ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү 10 турга Данияр Исаев келген команда мүчөсү, информатик. Экинчи катышуучу Жумабек Кушбаев, IT адистигинде окуп жатат учурда студент. Айбек Кыргызбаев, келечектеги медик. Медицина колледжинин студент учурда. Төртүнчү катышуучу Иманбек Нурдинов, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер. Алишер Маматиса уулу, команданын мыкты оюнчуларынын бири. Жаңы үйлөнгөн Алишер, куттуктайбыз. Ушундай да ысыгында куттуктап коелу Алишерди. Кушбоң бек болсун. Жана команда капитаны Сагынбек Маманов. Батырал Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин интеллектуал борборунун жетекчиси. Мына ушул команда бүгүн оюн жүргүзмөкчү. Дагы бир жолу кош келипсиздер, Сагын мырза. Мына ошентип көптөн күнгөн күн дагы жетип келди. Бүгүн сиздердин командаңыздар үчүн дагы, айрыкча клуб үчүн дагы жалпы бүгүн чечүүчү оюн. Сиздердин оюңуңарды карап, бүгүн ким финалга ойнойт, ушу билинет. Манай жакшы команданын оюнга даярсыздарбы? Алгачуудан сөз баштасак. Биринчиден саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, ардактуу телекөрүүчүлөр. Жалпы клуб манайыбыз өтө жакшы. Болушунча биз даярдандык. Телекөрүүчүлөргө, биздин мыкты күйөрмандарга мыкты оюн көрсөткөн аракет кылабыз. Келдик, буюрса мыкты ойнойбуз. Жакшы даярдык менен мыкты ийгиликтерди багындырабыз деген ишеничтебиз. Ийгилик болсун. Рахмат. Командага жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайбыз. Анда урматтуу телекөрүүчү, бизге жаңы кошулган, бүгүн балким биринчи жолу көрүп жаткандар болсо, биздин экрандагы даректерди жазууга шашылыңыздар. Биздин экрандагы даректер Ош шаары Ленин көчөсү 330, бул каттар үчүн. Instagram колдонуучулар үчүн Билерман астыңкы сызыкча Ордо биздин расмий баракчабыз. Уюлук телефонго кирип, ушул Instagram баракчабызга каттаңыздар. Жана суроо жөнөтүңүздөр. Билерман Ордо Facebook'та бар. Билерман Чекет TV күчүчө mail.cheket.ru электрондук дарек жана YouTube'дан Билерман Ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Билерман Ордо деп издесеңиздер эле жетиштүү. Биздин ар дайым өнөктөштөр, адаттагыдай эле Барбол. Барболго чоң рахмат. Айына каттуу адал жаңы продюсер менен бизди кубандырып келет. Актив дизайн, сырткы жанак жана полиграфия борбор сиздерге ийгилик каалайт. TAEF Costumes баарыңыздарга жакшы маанай каалайт. Анда оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Кенжебай Эшматов Ош шаарынан сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, белгилүү тарыхтагы ислам алымдарынын бири Хасан Аль-Басри, бул тууралуу биз көптөгөн китептерден билебиз, суроолор да келген буга байланыштуу. Минтип айткан экен. Жашоомдун жарымын кыйынчылыкта, ал эми калган жарымын жыргалчылыкта өткөрдүм дептир. Жашоомдун жарымын кыйынчылыкта, калган жарымын жыргалчылыкта. Эми урматтуу билермандар, Хасан Аль-Басри
эмне үчүн жашоосун мынтип экиге бөлдү? Ал эмнени айткысы келген? Минута кетти. İslam bağımı boldu. Kanday şurada Үйлөнгөн убак эмеспи? кыйынчылык болгондо 12 жаштан кийин 12 жаштан кийин деле ислам билим алганга чейин дагы Же ислам дини келгенге чейин же ислам дини келгенге ислам жөнүндө түсүнүп алгандан кийин колду көрүп туруп ошондо билим алганга биринчи кезекте Хасан аль-Басри ким? İslam alımı. илимге киргенден кийин уже адамдардын кандай экендигин көрүп туруп Алымдар илимге мындай кыйынчылык аларда адам демек бул жашоо адам жашоосунда боло турган негизги Жарым бөлүгүн деп атат. Жарым бөлүгүн кыйынчылык, жарым бөлүгүн жыргалчылык. боюнчабы? Же сүйүнчүлөнгөнбү бир нерсе Кыйынчылык менен. жыргалчылыкта. балким бир жакшы нерсени үйрөнгөндөн кийин адамдар ошол даватка Же илим албай туруп, бул илим албай туруп, өмүрүн жарымына чейин илим Куран жаттагандан кийинкиси, чейинкиси же андан кийинкиси сүйүнчүлөнгөндөрдөн эмеспи? ал өзүнүн билимин башкаларга ишмеп берүүдө үчүн болушу мүмкүн. Кыйынчылык, жыргалчылык. Бул илимден келет дагы не болгон? Дагы не болушу мүмкүн? 12 жашка чейин сахаба эмес, имам болуп атат. 12 жаштан кийин өзү үчүн өзү жооп берип баштагандан кийин ошондо жашоосу обычный бытовой уровень Андан кийинки мезгил же кыйынчылык болгондо ислами кандай майында кыйынчылык болушу мүмкүн? Үйлөнгөнгө чейин деле кыйналып жүрүп, намахрамдарды карабай жүрүп, анан үйлөнгөндөн кийин өзүнүн аял болгондон кийин балким ошол болушу мүмкүн. Мага биринчи келген ой ушундай болуп атат. Кайсы үйлөнгөн үйлөнүбү? Болушу мүмкүн логика. Кыйналып атат билем. Үйлөнгөн чейин кыйналат да адам. Сагын мырза. Ким жооп берет? урматтуу алып баруучу Алишер мырза жооп берет. Адамдын жашоосундагы негизги иштердин бири үйлөнүүнү айткан окшойт. Себеп дегенде үйлөнгөнгө чейин адам кыйынчылыкта жашаган болсо, үйлөнгөндөн кийин кандайдыр жеңилчиликтер, жашоодогу жеңил нерселер келет да, ошону ырыскынын келиши жана башка жолдор жеңилдейт да, диндин аткарылышы сыяктуучу. Өзүңүздүн мисалыңызды айтып атасыз да, Өзүмдүн мисалымда дагы кошуп айтып атам. Алишердин ой санаасы чындыгында азыр экиге бөлүнгөн. Чындыгында анткени Алишер мырза мына кече жакында үйлөнүп колуктулуу болду. Биз куттуктайбыз. Алишер мырза экине бактылык каалайбыз. Ушу биздин Билерман Ордо клубундагы мындай жакшы жаңылыктардын бири десек болот. Эми Хасан Басриге келе турган болсок, Хасан Басри мен жашоомдун жарымын бай адамдардын арасында өткөрдүм. Жана аларда бар нерсе менде жок деп мен кыйнала берчүмүн. Эмне үчүн менде жок деп? Ал эми калган жарымын мен кедейлердин арасында өткөрдүм. Аларда жок нерселер менде бар болуп чыкты. Натыйжада шүгүр кылып, мен жашоомду жыргалчылыкта өткөрдүм деп ушул эки көз карашка бөлгөн экен. Урматтуу билермандар. Жооп туура эмес. Азырынча эсеп 1-0 телекөрүүчүлөр тарапка эсеп ачылды. Жана Кенжебай Эшматов биздин биринчи телекөрүүчү тараптагы таблого эсепти ачууга себепкер болду. Чындыгында эле жашоо чындыгы ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Раунд. Ушинтип жазгы сериялар соңуна жетип баратат. Биз ушул оюндан кийин клубка кийинки жекшембиде жаңы команданы ойнотобуз. Жол болду Улуу Таш болот. Кадамжай району Миңчинар айылынан силерге каршы суроо жөнөтөт. Биздин клубдун мурдагы оюнчуларынын бири, капитаны тагы Ибрагим мырза бир топ жылдан кийин мына ат айланып казыгын табат демекчи. Интеллектуалдык жактан бул албетте зыяны жок. Канчалык билим алуу бул адамга пайда. Белгилүү тарыхтагы инсан бул Умар ибн Абдулазиз. Мусулмандарга башчы болуп, бул тарыхта жазылуу өтө чоң тамгалар менен. Ушул мусулмандарга башчы болуп шайланганда, ошол учурда халиф дейбиз, аны куттуктоо үчүн ар кайсы аймактардан, мамлекеттерден жамааттар, элчилер келишет. Бүгүнкү күндө деле ушундай эле көрүнүш бизде, мамлекет башчы шайланганда куттуктаганы келишет. Ошондой жамааттардан бирине жетекчи болуп калган 10 жаштагы бир бала
Умар ибн Абдулазизди куттуктоо үчүн сөзгө чыгып жатканда халиф ага карап, "Ай, сен токтоп тур. Сенден чоң башчылар отурат", дейт. Анда жанагы бала адамдардын даражасы эки кичине нерсе менен бааланат. Тили жана жүрөктөгү ыйманы менен. Эгер Алла Таала адамга сүйлөөчү тилди жана бекем ыйманды берген болсо, сүйлөөгө укугу бар, дейт дагы сөзүн улап, дагы бир кошумча сөз айтат. Ошол абалга байланыштуу бир сөз айтат да. Аны уккандар чындыгында таң калат. Бул 10 жаштагы баланын эрки аябай күчтүү экен. Коркпой ушул сөздү айт бул башчыга депчи. Урматтуу билермандар. Умар ибн Абдулазиз, "Ай, сен токтоп тур, сенден чоң башчылар турат" деген сөзүнө бул бала кандай сөздү айтышы мүмкүн жооп катары кетти. Көргөн, көп окуган билет дегендей. Көп акыл башта эмес ташты деген сөз эле бар. Ошондой көбүрөөк тажрыйба, көп нерсе Биринчи маселе тил жөнүндө кетти. Тили ыйман айтып ыйман ыйман жөнүндө кетет бул жакта. Тил жөнүндө. Сенен да улуулар турат го дегенде жооп берип атат. Ошол жерден айткыла. Жүрөктөгү ыйман анан кайсы нерсе болушу мүмкүн? Динге байланыштуу. Тилди айткан жерде жооп берди биринчи. Экинчиси жүрөктөгү ыйман дегенде бул жооп берди. күнөөлөрдүн аздыгы деле болушу мүмкүн. 10 жашта болду. Ал башкалардын жашы чоң, менин алардын күнөөсү бар. Мен аз жашадым, менин күнөөм аз дегендей. Ооба. Алар мен аларга караганда жеңилиракмын, менин күнөөм аз деген сөз айткан болушу мүмкүн. Же көп нерсени билем дегендей. Кандай сөз бар го, текеберленме сенен чоңулордон текеберленме, алар ыйманды ибадат кылып калган. Сенен кичинекейден неме кылба? Күнөөлөргө басым жасап атам. Алардын күнөөсү аз сага караганда деген майны айткан. Жок, адамдын канча күнөөлүгү аз болсо, ошого карап. Илимине карап Аларга Илими белгилери жогору болушу мүмкүн. өзүнөн чоңдордун илими жогору болушу мүмкүн, бирок кичинекейдин күнөөсү аз болот да, ошон үчүн Эгер улуу десеңер, сакалдуу десеңер эчки сүйлөсүн, чоң десеңер төө сүйлөсүн. Эгер адам нормальный адам сүйлөсө мен сүйлөйүн дейт го. ошондой эле. Бул жашка эле күнөөлөрдүн аздыгына болушу мүмкүн да бул нерсе. Ошол эле дагы эмне болушу мүмкүн башка? Башка эле дагы жаштардын ниети биринчи кабыл болот, эми кабыл элдер аны өкүлгө жөнөтүп атса, ошол бир ошол баланы өкүлгө жөнөтүп аткан болсо, калган адамдардан неме болот да, илим күчтүү болот да. Балким илими күчтүү Сага мырза, чоң адамдарданчы. убакыт аяктады. Күнөөлөрүндө го да. Айбек Кыргызбаев жооп берет, урматтуу алып барчу. Ордон жардам алсаңыздар болот, минут алсаңыздар болот. Же Айбек жооп береби? Сага мырза. Жо, Айбек Кыргызбаев жооп берет. Айбек мырза, халифке карап сөз айтып атат. Халифке эмне деши мүмкүн? башкаларга, улууларга караганда мен аз жашаганмын, менин күнөөм азыраак аларга караганда деген жоопту айткан болушу мүмкүн. Биздин жооп ушундай. 10 жашта жазылбайт. Жооп кабыл алынат. Умар ибн Абдулазиз анын жашына басым жасаганын мен жогоруда айттым. Туруп тур, сенден улуулар турат го депчи. Демек анын жашына басым жасап койду халиф. Ушул сөздү уккандан кийин жогорудагы сөздү айтып туруп, бул 10 жаштагы бала минтип айтты. Эгерде сиз айткандай баары жаш менен өлчөнө турган болсо, элдин ичинен, бул жерде тургандар ичинен сизден жашы чоң мусулмандардын башчылыгын татыктуу адамдар дагы көп. Сиз аларга караганда бир топ жашсыз. Анда алар башчы болуш керек эле. Эгер жашка карай турган болсок, сиз мени антип жашыма карабаңыз деген насааты менен өзүнүн жообун берген экен. Көрдүңөрбү? Сен жашсың, сен туруп тур десе, эгер жашка карай турган болсок, анда сизден улуу адамдар, бир топ мыкты адамдар турат. Анда эмне алар башчы болбойт? Азырынча эсеп 2-0. Азырынча эсеп 2-0. Бул жоболдуулук каданга караган телекөрүүчү тарапы дагы бир упай ашты. Бары алдык да. Оюнубуз улантылат. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгүн пайдалансаңыздар дагы болот. 3-чү раундда бонус сурасаңыз болот. Эгерде абал оорураак болсо. Эгерде кимде ким мөөнөтүнөн мурда жооп даяр болсо, анда 5 секунд аралыгында убактын токтотуп жооп берсеңиздер болот. Александр Герасименко. Новочебоксарск, Россия. Суроо: дүйнө жүзүндөгү эң чоң бийик имарат бул кайсы? Дубайдагы Бурж имараты. Сиздерге мониторго сүрөтүн дагы берейин. Бул сүрөт ушуга байланыштуу болгон үчүн мен сүрөтүн коюп коеюн. Балким Дубайдагы Бурж Халиф Осман тиреген курулушу чындыгында эле дүйнөдөгү эң бийик имарат катары пландалган. Бүгүнкү күндө дагы эң бийик болуп турат. Бирок курулуш болуп жаткан учурда
анын чыныгы, узундугу, бийиктиги канча метр болуштугу сыр катары сакталган. Инженерлер мынча 860 метр болот деп айтпаган да, бийик болот деп кое берген. Сыр боюнча сакталган. Сиздерге суроо. Эмне үчүн анын долбоордо көрсөтүлгөн бийиктиги сыр болуп турган бүткөнгө чейин? Кетти минута. Рекорд коюш мүмкүн бул жерде. Рекорд табылышы мүмкүн. Урматтуу менен мурда эле жооп даяр. Ким жооп берет? Мен жооп берген аракет кылам. Алла Тааланын насибети 2019-жылы бул жерде болгонбуз биз, көргөнбүз. Бизди атайын гидтер алып жүргөн, тарыхын аябай терең айткан, берген. Анан ошондо куруучулар бул эки этап менен курган. Биринчи этабында ошо негизи куруп баштаганда бул сыр болгон, себеби дүйнөдө ар кандай шарлар, конкуренц мамлекеттер бар. Мындан дагы жогору 1 метр же 10 метр куруп коюшу мүмкүн эле. Бул боюнча кабарыбыз бар, эгер маалымат ушундай болсо. Жооп кабыл алынат. Тура жооп. Канча метр болуштугу сыр болуштугунун себеби кокустан кайсы бир өлкөдө мындан дагы бийик коруучу имарат айтылып кала турган болсо, биз андан дагы бийиктетишибиз деген планда булар сыр катары сактап турган. Бирок тилекке жарашабы же каршыбы мындан бийик имарат чыккан жок. Жана алар өз максатына жетип ошол мындай типте курулушу дагы ошондон экен. Анткени булар бийиктетип кете беребиз деген да, бийиктетип кете беребиз деген. Эгерде кайсы бир жерден бийик чыкса деген. Бирок андай чыккан жок. Жана булар өз максатына ылайык ошол 860 метрге жетти. Жооп тура. 2-1 эсеп. 2-1 жана телекөрүүчүлөр бул раунд билермандар берди. Билермандар өз эсебине упайдашы жана 1 минут үнөмдү азырынча. 4-чү раунд. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз, биздин милдетибиз. 4-чү раунд. 10-чу тур, урматтуу телекөрүүчүлөр. 10-чу тур жана Сагын Мамановдун командасы жазгы серияларды жыйынтыктайт. Мындан кийин биз бир оюнду өткөрүү менен финалга старт беребиз. Канат Абдукеримов Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Көңүл бурабыз. Белгилүү казак жазуучусу Ильяс Есенберлиндин Көчмөндөр үчүлтигинин Кененсары Касымовго арналган Хан Кене бөлүгүндө мындай окуя сүрөттөлөт. Кенесарынын чоң атасы, атактуу казак ханы Абылай хан күндөрдүн биринде бир кызыктуу түш көрөт. Түшүнүн жандырмагын таап берүүсүн суранып, түш көргөн билермандарды, акылмандарды жанына чакырат дагы түшүн мындай деп айтып берет. Атчан баратсам, алдымдан арстан чыкты. Аны кууп жетип, кылычым менен ичин жарып өлтүрсөм, ичинен жолборс чыгып менден качып жөнөдү. Аны да кууп жетип өлтүрсөм, анын ичинен көкжал карышкыр чыкты. Карышкырга жетип өлтүрүп ичин жарсам, анын ичинен бака, жылан, кескелдирик жана башка майда курт кумурскалар чыгып, ар тарапка чачырап кетти. Акылман билермандар хандын түшүн угуп, жандырмагын айтып беришет. Сиздерге суроо. Абылай хан түшүндө көргөн жаныбарлар эмнени билдирет? Алардын жандырма боюнча. Бириктирген да була. Бириктирген адам. Андан кийин чыгып атат. Неме? Кенесары чыгып атат. Кенесары бул арстандай болгондо анын баласы Барган сайын деңгээли төмөндөп качырап кетет деген эле мани. Бара-бара майдаланат. Ал жакта кескелдирип болгондо бирөөс жүрө кеткен болушу мүмкүн. Жылан болгондо башка жак кеткен болушу мүмкүн. Даражасы ар кандай чачылып кетет. Ошондой кетет. Барган сайын даражасы төмөндөп аягында чачырап кетет деген эле мани да. Барып туруп аягында чачырап кетет деп балдар бөлүнүп кетет деген. Андай эмес. Дагы башка вариант барбы? Кандай вариант? Мисалы, атасынан баласы кем болот. Наоборот, кем болот. Баардык баласы кем болот. Небереси андан да кем болот. Чебереси ана байлап атат да булчу. Ошонун тагдырына байланыштуу да болот. Кенехандын балдары такыр-такырта жок да, ушул сыяктуу. Урматтуу алып барчу, суроого жоопту Алишер мырза берет. Алишер Маматса уулу. Урматтуу алып баруучу, бул Абылай хандын түшүндө чечмелениши биз атчан баратсам арстан чыкты деп атат. Демек арстан
бул Кенен хан болсо, андан кийинки Кенен хандын урпактары же болбосо Аблай хандын урпактары барып тарыхтан жок болуп кетерин көрсөтүп турат деп атам да менчи. Биздин оюбуз боюнча урпактарынын тарыхтан өзүнүн орду басайып барып курт кумурска, бака сыяктуу мындай тарыхтан майдаланып барып жок болуп кетет да. Бытыранды болуп. Мисалы, атасынан баласы артык чыгат дейт го, бул жерде ошонун тескерисинче атасынан баласы кем чыгып, небереси андан да кем чыгып, тарыхый орду айтып атам да. Ушундай болуп барып, акыры Аблай хандын урпактары хандык даражасын жоготкон. Түшүнүктүү. Мүмкүндү да ошондой сыяктуу да. Бул түштү жакшы көрдүңүз. Мен түшүндө да үйлөнүп алдым деп айтап экен деп. Негизи жооп туура, анын урпактары барып майдаланып кетет. Жана чачырап ошентип майдаланып кеткендигин түшүндө көргөн экен. Чындыгында эми бул Аблай хандын чындып эле ушундай түш киргенби, же бул чыгармабы? Мисалы үчүн Нүзүпбийдин түшү айтылып жүрөт. Ооба. 5-ci раунд. 5-ci раунд. Жахир Кайнаров, Өзбекстан, Сырдария облусу Сардоба районунан. Урматтуу билермандар. Түркиянын Анталия шаарына туристтик шаар болуп калды. Дүйнөнүн 4 бурчунан туристтер келет. Туристтер өздөрүнүн ыңгайына карап мейманканаларды тандашат. Тактап айтканда, айрыкча Россиядан Анталияга келген үй бүлөлөр негизинен ар кайсы аймактан мейманканалар керек болсо, арзан мейманканаларды да тандап ошол жака жайгашат экен да. Анткени мейманканалардын жанындагы ушул нерсенин бар экендиги аларды ыңгайсыз абалга калтырган. Силерге суроо. Алардын эмнесин тынчтыгын бузуп атат туристтердин? Алишер мырза жооп берет. Алишер. Урматтуу алпарчу, биз ушул жөнүндө маалымат уккан элек. Көбүнчө Россиядан барган туристтер мусулман эместигине байланыштуу аларга азан, мечиттен чыккан азан үндөрү ыңгайсыз абалдар жайгаштырат. Алар ошол үчүн мейманканаларды мечиттен алыс райондорду тандашат. Жооп туура. Алыс кварталдарда. Туура. 3-2 бир упай алдыга чыгып атат команда. 1 минутта үнөмдө калды. Азырынча командада жалпы 2 минутта үнөмдө бар. Аны керектүү учурда пайдаланса болот. 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Бүгүн 10-чу тур. Ибрагим Топчубаев. Өрбек Базарбаев Бишкек шаарына силерге каршы суроо берет. Түркиядан Испанияга барабыз. Сиздердин назарыңыздарда, урматтуу билермандар, кадимки жолдон өтүүчү, жүрүнкүлөп өтүүчү, эми зебра дейбиз. Кыргызча котормосу кандай? Өтмөк. Өтмөк болуп эле туруп эле которулабы ошондо? Испаниянын Атлетик Билбао деген шаарында мына ушундай өзгөчө өтмөктөрдү көрсөк болот. Караңыздар. Сызыктар бардыгы окшош эмес. Бардыгы боелбостон, кээ бир жерлери мындай ачык турат. Сиздерге суроо. Шаардын мэриясы эмне үчүн мындай кылып боёгон? Кээ бир жерлерин боёп, кээ бир жерин боёй койгон. Сиздерге минута кетти. Балким бул жерде ошол форманы болушу мындай болуп атат да. Кандай? Азыр аркы жактан басып келатабы, ортодо неме ак жок. Ак адамдардын көңүлүн бурат, билесиңер, а? Бияктан келе турган машиналар бияктан келет деген үчүн ушул жакты кара. Анан могул жерге келгенде акты карабастан могул жакты кара деген маани түшүндүрмөй. Ушу мен да ушу Испания букалар мол мекен ойлондум. Азыр ортоку неме көңүл бурбайт дегенде. Бул жерде машина токсойт жок, спорт ак нерсени басып өтүш керек да бул. Могул жерде терезе бир башка унаалар эмес. Машина келип бизде тротуар тебелеп атпайбы? Ошону тебелебей, биракка келгенде шишти куйга келгенде башка нерсе өтпөйбү адамдан башка? Жок, ушул сыяктуу. Мындай болот, менчи бул жерге турууга болбойт да, мисалы үчүн. Акты басып өтүп бул жакта бир, баракта бир. Ортодо эки жакта неге ортосунда жок? Машина могу жерден өтөт да турабы, жок жерден өтөт негизичи. Бул жерде туруп калуу мүмкүн эмес. Эгерде
крайний случай эгер катуу келип аткан болсо дагы могу жолдордо ДТП эмеспи? Сүзүп калуу мүмкүн. Ошондо болушу мүмкүн. Жолдо минип калуудан линиялар деле болушу мүмкүн бул жакта. Мына бул жол четиндеги жол токтогон мезгилде Жем түнкүсүн машиналардын фарына тиешелүү эки жак келип атат, шиш коюп койгон. Машина ушул жерге токтош керек. мезгилде бул машинаны фара деле болушу мүмкүн бирок. Эгер сага токтобосуз. Кызыл убак болгондо. Сагын мырза, убакыт алайлы. жооп бересиздерби же үнөм аласыздарбы? Алайлы. 1 минут алайлы. Сагын мырза. Убакыт алайлы урматтуу алып барчу. Үнөм. Ооба. Кетти. Мына бул жакта фарадан эле кеп болушу мүмкүн карасаңар. Алыстан келгенде. бул жерде токтоп калууга мүмкүн эмес да. Эгерде бул жерден басууга мүмкүн эмес болуп атса, демек бул жерден токтоп калууга мүмкүн эмес. Себеби бул жактан стройный келип аткан машина тезирээк келип калуу ыктымалдуулугу жогору деген маанide. Жол эрежеси боюнча бул жакта бул жерден бул жерден тестирде өтүп кетти деген маанide. Тротуарды тебелеп токтогон машинанын үстүнөн басып өткөнүн билесиздерби? Жем жерде жолдор турабы? Мерге кырып турса эки жагынан өтө беришет шиштерден. Разворотпу? Эки шиштерден өтө беришпейби? Машинанын үстүнөн басып өтөт. Жок, разворот эмес деген нерсе болушу мүмкүн. Испания неге айтат? Же бага букалардын жарышындагы немеге тиешелиси барбы? Букалар деле себеп болушу мүмкүн. Не болушу мүмкүн футболдон? Логотипи сыяктуу. Башка нерсе жокпу? Бул жакта жолдун аркы четиндеги линия, бул аркы чет ортосунда машина өтө турган жер. Башка да. Ошол деле болушу мүмкүн. Жүргүнчүлөр ойун ойнобойбу, нары өтүп бери өтүп. Продукциянын рекламасы эмеспи? Жок, реклама. Кайсы жок тотолобуз ошондо? Кайсы жок жакшы? Бул жерде ыңгайлуулук эле. Бул жер шаардык мэрия кылып атпайбы? Мэрия, только мэрия кылып бир кайсыл бир ыңгайлуу. Мэрия кандай нерсе да бул. Башка нерсе окшош. Кайсыл жок ошондо? Ошого эле жакынбы? Ошондой эле мэрия болуп атса, значит серьезный эле нерсе. Бар да, рекламасы бар. Сагын мырза. Урматтуу алып барчу. Ким жооп берет? Иманбек Нурдинов жооп берет. Иманбек Нурдинов. Урматтуу алып баруучу Өмүрбек Базарбаевдин оюн суроолорун жалаң бизге түшкөндө мен чыгып атам. Жакшы. Эмне үчүн кээ бир жер боелбой турат? Суроо ушул жөнүндө берилди. Бул жерде бизде мындай эгерде чын эле ушул шаардык мэрия кылып аткан болсо, анда бул жерде сөзсүз түрдө бир ошо адамдардын коопсуздугун эске алуу биринчи каралат да жолдочу. Ошон үчүн бул жерде бул жака кеткен стрелка сыяктуу болгон ак жол белгилери булар кайсыл жактан келишин аныктайт машинанын. Ал эми ортоңку жерде мисалы үчүн негизи тегиз болуп үзүкчө болуп жок болуп калган жеринде адамдар тезирээк ылдам өтүүгө шашылгыла себеби деген маанини түшүндүрөт деген ой болуп атат да биздечи. Бул жерден кайра аркага кайтып кетүү мүмкүнчүлүгү жок. Актан кайрылсаңар дагы бул жерден кайрылганга болбойт деген маанилерди түшүндүрөт деген ой болуп атат бизде. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Ордодон пикир суроону да кызык көрүп атам. Биздин версиябыз чындап эле булардыкына деле окшош, ушундай эле. Мына жолдун эмеси багыты көрүнүп атпайбы? Биз көбүнчө баягы биринчи оң жакты карап өт, анан кийин жолдун жарымына чейин оң жакты кара, анан жолдун жарымына чейин сол жакты кара деп эреже бар го бизде деле. Анан бул жерде ошо машиненин келе жаткан машиненин эмесин багыты көрсөтүлгөн сызыктар бар, башка сызык коюп кетти. Дагы бир сүрөт бар. Анан ушул мына жер мындай немеге окшоп турат да, окного эмеге. Боштукчу, айнеке. Менде бир эки вариант чыгып атат. Биринчи вариант ошол бул жактан велосипедчендерби же мотоцикл айдагандар дагы өтүп кетиш ыктымал окшойт да, адам басып аткан мезгилде элечи. Экинчи вариант эми Испания десе биз Кореяда эске келип атат. Өгүздөр балким жерге келгенде токтоп калабы? Жок, бир жаныбарды же күчүкпү же мышыкпы же өгүзбү, кыскасы жетелеп өткөнгө дагы бир ыңгайлуулук жаратып атабы деп ойлоп атабыз. Туура жооп. Испаниянын көптөгөн шаарлары нымдуу. Климат Европа нымдуу, Испания айрыкча. Демек бул жамгыр көбүрөөк жайт деген маселе. Жүргүнчү светофор кызыл күйгөнгө чейин бул өтүп кетет. Андан кийин бул жерден техника жүрөт. Техниканын арасында велосипедчендер дагы бар, мотоцикл мингендер дагы бар. Европада биз өзүбүздүн көз карашыбызды айтып атабыз да, Европада бүгүнкү күндө велосипед менен мотоцикл кадимкидей эле бир транспорт катары бааланат. Шаар бийлиги эки дөңгөлөктүү транспорттук каражаттардын коопсуздугуна дагы көңүл бурган ушул жерде.
урматтуу билермандар. Себеби жамгыр жаагандан кийин асфальтта боюлган белгилер өтө сыйгалак болуп калат. Тиги ак түстүү белгилерди байкап көрсөңүздөр, аябай сыйгалак болуп калат. Анткени ал краска да. Ошого байланыштуу велосипед же мотоцикл айдагандар сыйгаланып авария болуп кетиши мүмкүн. Алар жакшынакай өтүп кетиш үчүн атайын мына ушундай үзүк кылып белгилеген. Ошол жерден кененирээк өтүп кетсин деп. Светофор кадимки эле жашыл күйүп турган учурда транспорттук кыймыл арасында ошолор үчүн тайбастан жамгыр жааганда Иманбек мырза, жамгыр жааганда тайбастан өтүп кетсин жакшылап деп, мына ушул атайын үзүп койгон. Эсеп 3-3 теңдешүү. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAF Costumes. TAF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Оюнду улантабыз. 7-чи раунд. Жетинчи раунд. Эсеп азырынча теңдешүү. Командада үнөмүндө да минута бар. Бардык мүмкүнчүлүктөр бар экен. Алтыбай Кадырбаев Бишкектен сиздерге каршы суроо берет. Испаниядан Өзбекстанга келебиз. Жыл сайын Өзбекстандын бийлиги 1 август күнү таңкы саат 6-дан түшкү саат 13:00 чейин өлкө аймагы боюнча бардык интернет, SMS жөнөтүүлөрүнүн мүмкүнчүлүгүн өчүрөт, чектейт. Эч ким интернет колдоно албайт, SMS да жөнөтө албайт. Саат 6-дан 1-ге чейин 1 август күнү. Кандай максатта алар мындай кадамга барышат? Кеттим. Мен жооп берүүнү аракет кылам. Сага мырза. Бул жерде жаңылышпасак, абитуриенттер үчүн, окууга тапшыраткандар үчүн экзамен болот. Ошол учурда булар өз күчү менен интернети жок, мындай тапшырсын, өзүнүн мындай. Негизи абитуриенттер экзаменге кире аткан учурда экзамен учурун өчүрүп таштайт. Жооп кабыл алынат. Мөөнөтүнөн мурда жооп берүүгө аракет кылыңыз. Бизде ушундай бар беречи жок Кыргызстанда? Бизде жок. Жок, урматтуу, бизде жок. Интернет өчүрбөйбү? Жок, бизде жок болгону. Жок, бизде онлайн деп тапшырылат, а негизи ЖРТ башкаларда болгону телефондорду алып коет да. Бизде тескерисинче интернет жок болсо экзамен. Интернет колдонулат. 4-3 эсеп жооп тура. 4-3. Команда дагы бир упай өзүнө алды, жана 1 минутта дагы үнөмдөө алды. Оюнубуз улантылат. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Сагынбек Мамановдун командасы бүгүн 10-чу турда ойноп жатат. Актив дизайндан суроо. Сиздердин назарыңыздарда, урматтуу билермандар, Чилидеги Атакама деген чөл. Кайсы бир көрүнүшү берилген. 1960-жылдары Чилинин сиздер көрүп турган Атакама чөлүндө ушулар кандайдыр бир даярдыктан өтүшкөн. Сиздер аларды бир сөз менен атап бериңиздер. Кетти минута. Кимдер? Космонавттар мына ошо келди бага деле. Дагы эмне бар? Актерлор болушу мүмкүн, алар узунлукка чыдаш үчүн. Спортсмендер же айга барып спортсмендер болушу мүмкүн, алар журткаш үчүн өзүнүн сабырын сынаш үчүн. Кимдер болушу мүмкүн? Дыйкандар. Кайсы пилоттор эмес бекен, адамдар жок жерде ошолор учуп жүрүшкөн, эч ким жок жерде. Жанабар бир сөз менен болсо космонавт болот да менимче. Дагы спортсмендер эмеспи? Жакындыгы бар. Аскерлер ок атып, учения полигонго чыгып. Ал жерде болушу мүмкүн. Чили 1960 Казакстанда бул жакта. Бул жакынкылар да бул. 1960. Тоо менен чөлдүн экөөнүн жакындыгы бар да элдечи. 60-жылдарда негизи атайын ушул тоогу чөлдүн релифте неме жок болот атат. Бирок ал Америка эмес, Чили болуп атат да. Американын өзүнүн жерлеринде эле болушу мүмкүн. Космонавттар болсо Казакстанга же башка жерге көп да. Дүйнөдө. Чили болсо балким футболисттер эмес экен, ошо түгөл чемпионатка даярданган спортсмендер. Голливуд жылдыздарыбы?
60 жылдарда аргентиналық футболисттер чыгып даярдаган эмеспи ошондой нерсе? Талкуу бүттү. 1960 жылга чейин Астананы Тынчтанабыз команда. Урматтуу алып баруучу. Сага мырза. Ким жооп берет? Данияр мырза жооп берүүнү аракет кылат. Данияр Исаев. Урматтуу алып баруучу, бул Чилидеги Атакама чөлүндө, демек 1960-жылдар болсо, бул ошол планетадан адамдар космосту ачууга аракет кылып жаткан доор десек болот. Демек ал жерде космонавттар, астронавттар даярданган. Жооп кабыл алынат. Мектепте окуп жүргөн кезде чоңойгондо ким болосуң дегенде кандай жооп берчү элеңиз? Мен врач болом дечүмүн, досторум учкуч болом дечү. Милиция болом дечелек. Космонавт болом дегендер илгери көп болчу. Совет доорунда көп болчу. Азыр билбейм. Мен көп болом дечү. Атакама чөлүндө астронавттарды даярдашкан. Азамат. Жооп туура. Азамат. Анткени чөлдүн көрүнүшү бул дүйнөдө эң ысык чөл болуп эсептелет. Сахара чөлү мындай ысык эмес, урматтуу билермандар. Эң ысык чөлдөрдүн бири. 5-3 9-чу раундга старт беребиз. 9-чу раунд. Бехрус Бердалов Өзбекстандан сизерге каршы суроо берет. Француз жазуучусу Марсель Бриондун Амир Темур жөнүндө жазган китеби бар. Тамерлан деп аталат. Ошол китепте хижри 758-жылы Бухарага болгон жүрүшү сүрөттөлөт Амир Темурдун. Амир Темур Бухаранын бийик курчалган бийик дуалдарына жакын бастырып барууну пландап, бирок муну шоушуусу жок түнкү убакта ишке ашырууну абзел деп эсептейт. Түндө барабыз дейт. Ошондуктан Самаркандтан чыгып жатканда ар бир аскерине сүмбүл деп аталган өсүмдүктү тараттырган. Сүмбүл бул ферула деп коебуз, ферула. Кыргызчасы кандай аталат? Кыргызча эмне дейбиз, калчайым билесизби? Эрмен дейбиз. Эрменчөп, болду, эрменчөп. Ушуну ар бир аскерине тараткан экен Сагы мырза. Эми түндө Бухарага билдирип бастырып барууга бул өсүмдүк кандай пайда бериши мүмкүн? Кандай пайда бериши мүмкүн бул өсүмдүк аскерлерине? Ал жерде дагын Шоушуусу жок. Билдирип барышыбыз керек деген да, кетти. Түнкүсүн чепке жакындап келе атышат да. Демек баягы Александр Македонский аттарын буттарына пакта коюп койсо кийгиз. Балким уктатпай турган болушу мүмкүн, энергия бериши мүмкүн, адамга курсак токтурмашы мүмкүн. Суу жарыктык орунат эле эмеспи, мындай жарык турбай бири-бирин көрүп алып. Жыт сезүү органын эле кетирип балким ошол жыт сезүү болушу мүмкүн. Бири-бирине бергенде жыттап таап ошол аттарга берген эмеспи? Аттарга эмес. Мисалы үчүн Тухай катары сен жытынан барасың аркасынан аскерлердин. Ошол үчүн чачылып кетпейт. Балким ошол неме кылбайбы? Түнкүсүн жарыктыкпы, гүлдөн айдан. Күндөрдө чыкпай да. Түнү кетип баратканда бири-бирин көрүп, бири-бирине неме кылса таратып алсаң, жыттан жарык кетпейт. Аттардын бутуна байлаган. Үчүнчү вариант кайсы? Аттардын бутуна байлаган. Шырык деп турганбы? Жок, наоборот үн чыгарбай. Жана таканы жокерлер не болушу мүмкүн? Така темир болот да, темир ташка тийгенде тартылат. Түндө алар жарыктарды өчүрүп, ушуну кармап алганда бири-бирин жытынан таанып барган болушу ошол вариант. Бухарада основной неме жыты аркылуу жана таштаганбы? Мисалы үчүн сиз ошо жыт бар. Ошол жыт менен бири-бирин таанып билип туруп барабыз. Башка жакка эме берсек буза турган бир гана иттер бар да. иттер бар да ошодо. Иттерге каршы иттерге каршы билдирбөө максатында колдонгон. Ошол эле. Эгерде ушуну алсак, ошол өрөндө могу көрөгөт эрме дедиби? Чөлдү болушу мүмкүн да. Чөлдө көрөк. Будан багында сындырганда сүт бүткө окшогон неме чыкпайбы? Чыгышы мүмкүн деп атам, мына ушу иттерди каршы турган. Бирок чындап эле ошондой неме чыгат билесиңерби? Ошол денеге сыйпаса түнү жарык кылып беребиз. Жармашып кала турган. Иши ооругандар ичет. Иши ооругандар ичет. Жарык керек болсо булар. Караңгыда барып иттерге каршы жыттан эле айрылыш керек. Жок, мына бекитүү максатында колдонгон болушу мүмкүн. Жок, өзүн берген аракет кылайын да. Кимге берели? Жумөккө берели. Сагы мырза. Жумөк жооп берет, урматтуу алып баруучу. Жумөк. Урматтуу алып баруучу, бизде мындай жооп болуп атат.
ошол Амир Темур ошол түнү ал жерге тынч бастырып барууну каалап атат. Биринчи максат ошол болуп атат. Түндө эмне болушу мүмкүн? Түндө биринчи эле ошол иттер тоскоол болушу мүмкүн да. Адамдын жытынан иттер таап алып, үрүп же бир ызы чуу көтөрүп ошол болушу мүмкүн. Анан буну ошол жытты кетирүү же ошо бирдей жыттанып туруу мындай иттерге каршы жытты жок кылуу максатында колдонгон. Жооп кабыл алынат. Бул өсүмдүк боюнча кимде кандай маалымат бар? Жытты жок кылуу касиети барбы, жокпу? Урматтуу албарчы, бул өтө ачуу өсүмдүк. Мен туура жоопту айтам. Урматтуу билермандар, туура жооп. Иттер бугаранын ичинде канчалык көп багылышы мүмкүн? Менде так маалымат жок. Экинчиден, бухаралыктар итти багабы же жокпу деген суроо туулат. Үчүнчүдөн, талкууда бир нече ирет айтылды аттар тууралуу. Тынчтыкты буза турган бул ат өзү чындыгында, Алишер мырза. Сиз да ат минген болушуңуз керек. Ат кантип тынчтыкты бузат десе, ат кишенеп жибериши мүмкүн. Бышкырып жибериши мүмкүн. Бул аттын табиятындагы бар нерсе. Жогору талкуун арасында ким айтты эстей албай калдым. Аттардын оозуна, мен туура жоопту айтып атам. Баягы ооздурук бар го, Сагым мырза. Ооздурукту чайнап баратканда аттардын оозу көбөк болуп кетет, билесиздер. Көбөк болуп кетет. Ошо көбөк көбөйгөн сайын ат бышкыра берет. Анткени көбөк аттын баягы дем алуу органына таасирин тийгизет да. Бул сүмбүл деп коет экен муну. Өзбектер сүмбүл деп атайт экен бул чөптү. Орустар ферула, мен азыр котормосун унутуп атам. Ушундай касиети бар экен. Аттардын оозунан чыккан ак көбөктөрдү улам ушу сүмбүл чөп менен арчып тургандыктан, Сагым мырза, аттар кишенебей дагы бышкырбай да калат экен. Мына ушул себептүү дагы аттар тып-тынч дубалдын түбүнө чейин барганда Бухарага. Анан Амир Темур чабуулун баштаган түндө. Аттарга, бул урматтуу билермандар, иттерге эмес, аттарга. 5-4 эсеп. 5-4. Команда бир упай дагы деле алды да. 10-раунд. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes, сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 10-раунд. Ким айтты, мен эстей албай атам да азыр. Же Жумабек айтты, ак көбөк чыгат деп. Данияр айтты. Билесиз раунд. 3 суроо 20 секундадан. Азизбек Матраимов сиздерге каршы суроо берет. Индеецтерде мана хата деген сөз бар. Индеецтер колдонгон сөз бар да. Мунун котормосу адырлуу арал дегенди билдирет. Жумабек мырза. Бүгүнкү күндө кайсы жерде бир географиялык аталыш бар экен да? Эмне дейбиз биз? Эгерде бул мана хата болсо, кайсы жерде бул аталат бул сөз? Аталышы бар бүгүнкү күндө. Кетти 20 секунд. Американы эстесең, Американы индеецтер вулкан болушу мүмкүн, арал болушу мүмкүн, айсберг болушу мүмкүн, адырлуу арал. Кариб аралдары да кайсы арал? Арал элестетип. Адырлуу арал. Аралдар Манахата. Арал деп атат да, бул өзүнчө турат. Өзүнчө бир арал. Не бар? Американ Побегис түрмөдө түрмө бар го. Адырлуу арал. Баягы неме түрмө жашаган Алькатрас ба? Алькатрас. Илдеецтер байыркы жерди айтып атса, айсберг болушу мүмкүн, арал болуп. Адырлуу арал. Гренландия эмес Сагым мырза? Гренландия музбу? Мана хата. Бүгүн эмне дебиз бул мана хатаны бүгүнкү күндө? Каерде бул? Урматтуу алып баруучу, биз тобокел кылабыз. Биздин оюбузча бул Гренландия. Индеецтердин немеси. Гренландия. Мурда ал жашыл болгон, анан адамдар жашаган, убакыт өткөндөн кийин ал муз басып калган ал жерде. Байыркы индеецтер Американын түпкө эли болгонун эсепке алсак, Гренландия болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Американын өзүнөн карап көрбөдүңүздөрбү? Негизи жооп айтылды эле суроодо. Шри-Ланка, Кариб
Кайсы? Бул Манхэттен, урматтуу билермандар, Нью-Йоркто. Манхэттен аралы. Манхэттен. Бирөө жагында бар беле бул вариант? Америка деп аттыңар да? Манхэттен дейт бүгүнкү күндө. Жанагы Бруклин көпүрөсү өткөн аралча, жанагы бийик имараттар турган Манхэттен деп атайбыз да муну. Эсеп кайрадан өзгөрөт. Теңдешүү болуп калды. 5-5. Мына эми чечүүчү раундга келдик. Тапсак теңеш табылсак жеңилебиз болду. Акыркысы ушу. Кана 11-ci раунд. Башка жол жок эмизде. 11-ci раунд. 11-ci раунд. 6-5. Ким 6 болот? Билермандарбы, чет эле көрүүчүлөрбү? Алмаз Ашырмамбет уулу Ала Бука районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл бурабыз. Сиздер бул сүрөттө мындан бир нече жыл мурда курулган күн саатын көрүп турасыздар. Иманбек мырза, бул күн сааты. Азыркы күн сааттар бир аз башкача. Изилдөөчүлөрдүн айтымында бул саатты бүгүнкү күндө дал ушул мекеменин алдына коюу сунуш кылынган. Кайсы бир имараттын. Сиздерге суроо. Эгерде бул күн сааты боло турган болсо, бул кандай жерге коюлушу мүмкүн? Кайсы имараттын алдына коюлушу мүмкүн? Минута саат болгондо. Биринчи мечит келди да. Мечит күн сааты. Дагын. Күн саат. Күнгө карап кайсы мамлекеттер, кайсы элдер ошону карашат. Имараттын ардына. Ошо имарат кайсы имарат болушу мүмкүн? Аянтчага коюшу мүмкүн. Күн ачык туруш керек, үстү ачык туруш керек. Үстү ачык туруш керек. Символикалык саатты кайсы? Символикалык. Биг Бен Англия. Күндү вокзалга, Кайсы өлкө экени айтылды? Аэропортто да болушу. Кайсы өлкө деди бул? күндү изилдөө үчүн, күндү изилдөө үчүн немелер? Вокзалга окшоп атпайбы? НАСА эмес бекен, НАСА болушту эле. Муну изилдегенден кийин коюуну сунушташты. Ошондо кайсы жерге ыңгайлуу? Бул жер Ачык жер койуш Кайсы мекеменин жанына койсо? Футбол сабасына. Жанагы университет. Элек эми ушул жакшы болуп атат. Окуу жай, китепкана, окуу жай. Дагы кайсы мекеме, кандай мекемелер бар? Мамлекеттик банк болушу мүмкүн. НАСАнын ишчилери болушу мүмкүн. Не керек? Сааттарга. Аэропорт. Вокзал, аэропорт. Кайсы дагы? Ак үйгө же. Пентагон эмес бекен? Пентагон. Болушу мүмкүн. Окуу жай жакшы уже, илим академиясы. Бийик жерден туруп көрөт. Маяктардын жанына же. Медресе, вокзал, Сахара чөлү эмеспи? Астрономия. көп деле тешет жок да. Көрүстөндө Ал жакта турса бардыгы көрөт экен бул нерсени. Кайсыл жер болушу мүмкүн? Музейде мурда ушундай болгон экен деген. Кайсыл жерде саат жок өзүнө. Убакытты билдириш керек экен да булар. Айланып жүрүп, Ал керектеле эмес, бирок уюш керек ал жакка. Тезирээк кирип чыгып. Бирок керек ошол жакка коюш. Сагын мырза. Эмне болушу мүмкүн? Саат. Урматтуу алып барчу, ордодон жардам алсак болобу, болбойбу? Болбойт, а? 5-5 сиздер ордодон жардам ала албайсыздар. Болбойт, а? Кайсыл жерде турганы маанилүүрөөк, кызыктуураак? Урматтуу алып барчу, өзүм жооп берген аракет кылам. Өтө көп вариант болуп атат, жооп бересиңби? Айбек кыргызбай жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биз гостиницага киргенде ал жакта сааттарды көрөбүз. Токио, бул жакта Нью-Йорк, Дели деген немелерди гостиницада ресепшн аркасында көрүшүбүз мүмкүн. Балки меке, бул суроодо айтылган мекеме бул ошол гостиница болушу мүмкүн, конок үйлөрү. Кыргызчасы кандай болот? Конок үйү, мейманкана. Мейманкана, мейманканада деп эсептейсиз. Мен ошондой ойлоп атам. Жооп кабыл алынат. Эми кандай болгон тагдырда дагы мейманканада көрөбүз. жооп кабыл алынды. Ал немеде рейстер көрүнөт. Мен туура жоопту айтам. Бул күн сааты, урматтуу билермандар, ушул жерге келген адамдар үчүн маанилүү дешип, мейманкананын жанына коюуну сунуш кылган. Мейманкананын ичиндеги ресепшн жеринде ар бир өлкөнүн өзүнүн сааты илинип турат. Германия, Лондон, Париж, Нью-Йорк.
ошол мейманкананын жанында турганы максатка ылайык дешиптир. Анткени могу сиздер көрүп турган күзгө окшогондор булар ошо эски сааттар, күн сааттары, Америка, Москва, Лондон, Париж деген жазуулар болгон. Эң акыркы мини секундаларда менимче бул Айбек сиздин оюнга келдиби? Мен туруунун башында эле бир канча убакыт мейманканада иштегенмин, конок үйүндө. Ошондо ресепшн аркасында көп көрөбүз ошол сааттарды, анан ресепшн дегенде мейманканаларда ошол сааттарды илип коюшат. Ошон үчүн мен башынан эле ойлогом гостиница деп, бирок өзүм ынанбай туруп акырында интуиция иштеп кетти, тобокелчилик кылдык. Куттуктайбыз команданы 6-5 эсебинде. Сагынмамандын командасы жогорку лигага расмий түрдө чыкты. Куттуктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип Сагынмамандын командасын биз оюнун көрдүк. Жазгы сериялардын эң бүйүр кызыткан оюндарынын бири дегенбиз. Чындыгында ошондой эле болду. Эмоциялар аябай бай. Чындыгында команданын талкуусу өтө жандуу. Сементе мырза. Урматтуу алып баруучу, чындыгында жакшы оюнга күбө болдук. Биз да командадан жеңишти күткөнбүз. Жеңиш болду. Куттуктайбыз, азаматсыздар. Сиз да өзүңүз жогоруда белгилеп өттүңүз. Команданын талкуусу аябай жандуу болду, динамикалуу талкуу. Ошонун негизинде команда жеңди деп ойлойбуз. Матраимов Азимбектин суроосу аябай жакты, аны сиз билиске коюпсуз. Күчтүү суроо экен. Жакшы суроо. Мен аны Манхэттен деп мен аны дароо эле тапса керек дегем Сементе мырза. Чындыгында. Жеңил эле суроо, мага жакты да ошол суроо. Мен минутага эле койсом болбойт, бирок суроо экен. Анда дагы жеңил суроо берип койдуңар деп айтабы деп мен аны билиске койдум. Ачык айтайын. Команданын кимди мындай мыкты оюнчу деп эсептейсиз? Мыкты оюнчу, кечиресиз, ошол калып калыптыр. Мен акыркы суроодо жооп берген Айбек мырзаны мыкты дейм. Айбек Кыргызбаев, кол чаап коелу. Манас Амаралиевдин сыйлыгын Сагын мырза өзү чечет, кимге беришти. Урматтуу алып баруучу, бүгүн аябай кызыктуу оюн болду. Сагын мырзанын командасы балдары бири-бирин коштоп, кубаттап, аябагандай жандуу оюн көрсөтүштү. Талкуу өтө жандуу болду. Негизи мына жигиттерден турган командада көбүнчө эле жандуу болот талкуу. Биз баягы кыздар бир аз адеп сактап акырын сүйлөйбүз да. Анан бир команда ойносо биз аларга мындай соперник же болсо атаандаш эмес, биз алардын баягы күйөрманы болуп ар бир оюнга мындай жан күйдүрөбүз. Азыр Айбек жеңип алганда, эми суроону айтканда биз ушундай баятан бери чарчап турганыбыз жазылып кетти да, биз чын көңүлдөн кубанып кеттик. Сагындын командасын куттуктайм. Сагын мырза. Чоң рахмат баарыңыздарга. Жакшы пикирлер үчүн, мыкты ой пикирлер үчүн, өнүгүү үчүн болгон ой пикирлер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан буйруса оюндагы жыйынтыкталды. Негизги нерсени биз телекөрүүчүлөргө айтып коюшубуз керек. Жаш билермандарды, мындай айтканда, жаш гана эми биринчи курсту аттап келген, университетти босогону аттап келген балдарды күнү түнү даярдап, атайын ошо чыксын, мыкты болсун. Айылда ата-энеси дубоо берген шаардагы балдарыбыз бар. Мындай айтканда коомго пайдасы тийсин деген мааниде жөнөкөйдөн биз таталга, жөнөкөй оюнчудан мыкты оюнчуга аракет кылабыз даярдаганы. Бул деген сөз баардык командага биз ошол нерсени айтып кетебиз. Кудайга шүгүр, бизде өтө профессионалдуу оюнчуларыбыз көп. Азыркы учурда күн сайын биз кабардабыз. Анан Айбек Кыргызбаев молодец, акырында ушул башка командага да айтарыбыз, мүчөлөргө ушундай кылып команда капитанына жардам берген жакшы. 100% мен деп өзү жул алды, мен жооп берем деп. Мен десе мен уверенно, ишенимде жооп берем деди, Азамат аракет кылды. Анан Алишер мырзага жакында үйлөндү, бактылуу каалайбыз. Жакшы күндөрүнө барып, биз жамаат ушундай жакшы ийгиликтерде ийгилик, бактылуулук болсун. Ыманиниз мамлекет мунсал кызматкер катары иштеп атат. Бул жигитке да мыкты оюнчулардын бири. Коомубузда ийгилик болсун. Билерман Орда клубу өнүгөсүн. Чоң рахмат. Кайсы суроо мыкты болду бүгүн? Чындыгында кээде аян түш дагы жөндөн-жөн берилбейт адамзатына. Казак Абулай, Абулай хандын түшү чындыгында бара-бара укум тукумга
небере чеберлери барып ушунда ынтымагы жок болсо, билими жок болсо, тилекке каршы кээ бир элдер жок болуп кетет. Бизде билимдүү болойлу, илимдүү болойлу, алдындарды сыйлайлы, устаттарды ата-энени сыйлайлы, устатты, илимди колдогон ком өнүгөт. Барыңыздарга ийгилик, ушул суроону мыкты деп алайбыз. Рахмат. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, актив дизайндын акча сыйлыгынын бир бөлүгүн мен Айбек Кыргызбаевге карайын. Айбек мырза чечүүчү раундда өзүнүн идеясын бекем кармап, ошол туура жоопту айткан үчүн жана анын дагы бир бөлүгүн ушул Абылай хан команданын тандоосу менен Абылай хан жөнүндө суроону берген Канат Абдыкеримовго карабыз. Ош шаардын тургуну Канат мырзага чоң рахмат. Мыкты суроолор күтүп кала бермекчибиз. Анда азыр болсо биз адаттагыдай эле оюндун соңунда шериндиктер менен команданы сыйлап коелу. Бар болуң шериндиктери студияга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бар болго чоң рахмат. Актив дизайнга, Таев костюмска чоң рахмат. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Аман болуңуздар.